Бүгүнкү Таңмана программасында дегеле махабат баяны туурасында сөз кылып атабыз. Азыр сонун окуп берейинби? Окуңузчу. Эң сонун экен да. Жүрөктөн кетип, жүлүнгө жетип кызылган, тизмеңден сенин тийишпес болуп сызылгам. Төөлүк болуп түгөйлүк үчүн кызыкпай, көр турмуш үчүн бир күнгө гана кызыккам. Ушул керемет бекен, э? Керемет сапырды, сүйүү темасында болгондо дагы керемет ырларды жазат. Жалаң сүйүү темасында көбүнчө окуй калсаң эле, сүйүүгө ушунчалык же баш айланып жүрөбү белгисиз. Балким бойдоктуктун себебинен, э? Балким. Мына ушул ырдын катуу сүйүп калгандыктын себебинен. Ооба, автор бизде конокко келди. Жаш акын десек болот. Болот Бактыбеков, кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Кандайсыз? Кош келипсиз. Рахмат сиздерге. Эмне кечигип жүрөсүз? Кечип калып, Даярданып аябай. Толкунданып ырлардын. Түнүнөн уктабай. Толкундануу менен жазылган ырларды баягы сорттош керек болуп калды. 2-3 чейин уктабай жатып, эртең менен уктап калдык. Биринчи эле суроо сизге сүйүү жөнүндө ырларды кантип жазасыз? Кайсыл убакта жазасыз? Кандай эргүү келгенде? Сулууну көрүп калгандабы же сулуу менен коштошкондобу деген суроо болсунчу. Көп эле акын, эми өзүмдү акын деп айта албайм, баары эч ким өзүн айтпайт да. Бирок эл көзүнө эл билсин деген сыяктуу. Бирок ырлар жазылганда жана сүйүп аткан учурда, жетелекте сүйүп аткан учурда, анан коштошуп кеткенден кийин жазылат да көбүнчөчү. Жана сүйүп уже неме кыз жигит болуп же турмуш куруп үй бүлөлүү болгондо көп жазылбай калат. Сүйүп атканда, анан коштошкондо жакшы жазылат да. Толкундан ушундай эмоциялар башкача чыгат. Негизи айта кетүүчү нерсе, ардактуу телекөрүүчүлөр, болот бул учурга чейин мен кесиптешим болгон. Ушул жерде алып барчубуз чогуу, Алмаз сизге айта кетели. Болот экөөбүз алып барып атканда деле эфирден 2 саптан ырларды айта коюп, ушул жерден деле жаза койчу да. Импровизация менен, э? Ооба, ошондой болот да. Ооба, ошондой болчу. Эми ал учурда баягы эфир деген жоопкерчилик мойнуңа үйүлөт экен да. Ошондо чыгарганга аракет. Азыр болсо конок болуп. Өзүнчө. Бир экини нөт берейин. Импровизация. Телекөрүүчүлөргө өзүңүздүн оюңуздан дароо эле ушул жерде жарата коюсуңуз бир 2 сапат. Арнабыр сага тактамай. Жок, мындай кылалы. Күнүнө арнап тактамай, ырсунат сизге таң маанайды. Ооба, бали. Чабалар. Эң сонун. Келиңиз, анда биздин телекөрүүчүлөр, бул болот кандай ырларды жазат болду экен деген суроолор жаралып атат болуш керек. Сизден окуп берсеңиз. Ырлардан окуп берейин. Ооба, сиз телекөрүүчүлөргө окусаңыз, биз телекөрүүчүлөр менен биргеликте ушунчалык бир баягы сүңгүп угалы. Ошо айтып атпаймынбы, кечинде 2-3 чейин даярдандым деп, ушундай бир ырларымды байкап көрсөм өзүнчө эле баян экен да, мындай сүйүүдөн турган баян, ырлардан турган баян, ошону баян кылып окуп берейин. Бир кызды көрүп, жактырып калып, барыбыз да жактырып атат, ошон учурда толкунданып алып, мындай ыр жазгам. Билинбей күн да жаркыган, кеттүү күндөй баркынан. Сугарган азап кайгыга, сулууну сүйбөй жалкыгам. Каякта жүрдүң алыбак, каяктан келдиң аруулап, таштанды калган тагдырга тартуулап жашоо бакубат. Бакубат жашоо унуткан. Байма-бай азап куруткан, жашалып көөдөн турганда жаркырап чыктың булуттан. Булуттан чыктың, жаркыдың, бук болуп тургам, калкыдым. Каяктан келдиң билинбей карындаш айтчы барчының. Барчыным айтчы, барчының. Балким бир мага барчырың, деңизин бойлоп сүзөлү сүйүүнүн кечпей балчыгын. Жүдөп бир тургам. Тарандым, жүзүмдү күзгү карандым, секетим болчу өзүңсүң, сезимди какпа каралдым дептирмин дагы. Ошентип толкунданып жүрүп аябай баягы эркек болгондой максатыбызга жетишибиз керек да, барып жетип, колунан кармап, телефонун алып, телефон номерин алып, WhatsApp'тан жазып деген. Анан ошентип жүрүп баары эле жакшы болуп келатты, анан апама, анан досума сүйүнчүлөдүм. Ошондай биринчи эле эркекте эми апа сырдаш болуп калыптыр кийинчесине. Апау, апаке, келбей турат бир өзүңө сыр каткым. Жаман балаң толкунданып акыры бир өзүңө келин эмес, кыз таптым. Досум, курбум, кыйбасым, күндөн күнгө кулпурган сыбарбы жан, узун жолго өзү баштап досуңду жакшылыкка жетелөөдө алулам. Куса үмүт күтүүдөн, тапканымда ошол кызды коштошсом, айтайын деп ушул сырды апама, андан кийин сени менен достошком. Жерби, аалам, мейкиндик, баарын уккун курчап турган айланам,
өмүр бою ушул кызга сөз берип, өмүр бою ушул кызга байланам деп убадан бек коюп турдум. Айбай. Кандай сонун. Анан убадаңызга бек турдуңузбу анан? Ооба, уланысы бар. Уланысы Бул баян деп баян. жатат экен да. Жүрүп Апасына айтып келди анан. жаңы эле айтып атпайм, анан жеттим. Жаңы эле айтып келгенде баягы жеткенден кийин ырлар жакшы жазылып алат деп, ошону жеткенден кийин ырлар жазылыптыр. Чачың сонун, көзүң сонун, өзүң сонун, сөзүң сонун. Бираз даамы жогорак. Бираз даамы жогорак, мындай неме жок да, мындай толкундануу сезимдер. Анан баягы болбой калды. Кыргыздар бабага айдадык. Сенде болбой калды. Анан алыс кеттиби? Кетип калды. Анан Кетип калганда жазылган. жазылган ыр. Карындаш, бир рет калкып ушсам, бир рет томолонуп, бир рет жемеленип жүргөнүмдө, бир рет жетелеттиң, бир рет кечээ келип, бир рет кечээ кеттиң. Карындаш, толкутуп деңиз жээгин, толкутуп сезимдерим, ап-апак шарпындылар көздөн кайым, жалгыздап көзгө урунуп көлдүн суусу, толкутуп көздүн суусун, толтура көлдүн буусу. Карындаш, эрк бердиң, сабыр бердиң, эзилдим, кабыр бердиң, албырып жакын келдиң, алыстап кайра кайтып аңдачу акыл бердиң. Карындаш, коргонум буза албадың, койнума кыса албадым. Ачып алайын. Койнума кыса албадым, колума кона албадым, колуктум боло албадың деп. Десем анан кетип калды, анан баягы эркек жанды өзбүз, анан бир аз неме болдук. Намысыңызга тийди. Намыска тийип, кур намыстанып. Анан баягы бары жетем деп. Мен эми эркек катары, мырза катары. Жок, бары жетем эмес мен мындай. Кыйын болуп баштадыңыз. Кыйын болуп баштады. Ушундай жайым бар жөн эле, эчтекем жок эле, кеңкей берем, бир кармап алган кушум жок же салып алган атым жокчу. Анан даарылар бар, дартыбызды даарылар. Далай жолу бул илдеттер кабалар. Эркелешүү, кучактоо, жакшы көрүү, жашагызы баары бар. Баш оорутат, басып алган ар каймың, намысымда кубанычым бар кайгым. Сүйсөң дагы сен кечирип келбейсиң, сүйсөм дагы мен батынып барбайм. Турмуш жашаш үчүн багбансың, ар намысты бийик тутуп сактайсың. Кааласаң да барганымды жактырбай, кааласаң да келгенимди жакпайсың дедим. Деп ушуну өзүнчө эле болуп атсам, болбой калат экен, андай болбойт деп. бул баян түгөнбөйт окшойт, Жок, экөө калды. экөө калды. Сериал болуп турбайбы, мындай сериал экен. кызык боло алат кийинкиси. Анан неме болбойт экен. Анткен болбойт, Анткен болбойт экен. Эми мырза катары баягы баары бир кадам ташташ керек, Кадам ташташ керек экен, анан таштайын десем болбой калды. Кетип калды. Неме жок болуп калды. Вариант жок болуп калды. Анан өңгөнүм баарын өзгөрүп, өмүрдө кеттим өзгөрүп. Чытырман болуп түгөнбөй чытырап күйөм өрттөнүп. Билерим жок да кайдагы. Балеби же бир пайдабы басышым түздөй сезилет байкалбай тоокыр сайдагы. Гүрүлдөп аккан дайрадай, күпүлдөп агам жайлабай, күйүттө өмүр сүрмөкмүн, күлкүңдө калсам байкабай. Өмүрдүн көчүн айдабай, өткөргөн күндөр бар далай, кызыксыз өмүр сүрмөкмүн, кылыгын калсам байкабай дептирмин. Деп ушинтип неметип жүрсөм анан баягы. Кайра келдиби? Жок, анан түшүнүптүрмүн баягы ошол учурда ушундай толкунданууларды берип, ушундай баягы илкомдорду чакырып берип, ушундай эргүүлөрдү берип жаздырганначы. Анан ошондо түшүнүп, жакшы келең, жакшы экенсиң убагында. Мен Баркын билдиңиз. Баркын билип анан ошо баркы жөнүндө жазыптым. Күн чыгып эрте чакыят, күйгүмдө кайра жашнат. Муң салып базган изинен мүнөттөр неге шашылат? Байкабай мезгил өткөнүн, байкабай жаздын өктөмүн, кетирип келген бактымды келсе деп кайра көксөдүм. Көңүлүм кайгы артында, кылчактайм карап артыңды. Темир деп таштап салыпмын, таап алган сендей алтынды дептирмин. Болот баарынан кызыгым мондай суроо жаралып атат да. Ушунча баянды, ушунча ырды жаздырткан кыздын аты ким? Кое турсаң, артында интрига кылып туралы. Кийинкиси. Анан аягында сурайлы атын. Мен дагы бере турган суроолорум бар. Кызыгып атам да, эмне болуп бүтөт экен. Баркын билдиңиз, колуңуздан алтынды чыгарып ийгениңизди билдиңиз, анан эмне болду? Ошентип азыркы учурда деле ошентип колуман баягы эсиме келип тирилдим. Мен болсом бирдик тигилмиң, колума конгон куш белең учкандан кийин билиң деп, учкандан билине турбайбы колдогулар. Анан ошону азыр деле мөгдөп жүргөн убак. Бирок эми келип аткандар бар. Анан не деп жазайын деп атсам, Турар Кожомбердиевдин бир ыры бар экен, ошону окуп калдым. Мейли мен карап турсам, көздү жумсам, 5 колдо элестесиң бассам турсам, жетпедим канча бийик
жүрүп калсам да жетпедим, канча бийик колду сунсам, сезбедиң сүйүү таң аткандыгын, сезбедиң сүйүү сөөккө баткандыгын, ишенбейм күйөөң сенин сезерине койнунда гүл кучактап жаткандыгын деп ошол кыз күйөөгө тийип кетти. Бактылуу болсун эми. Бактылуу болсун. Кайгырбаңыз, сабыр кылыңыз. Көзүңүздөн жаш акпай эле койсун. Айнагайын деп атат. Буйруп аптыр, буйруп аптыр. Балким ал нерсе дагы жакшы жагына болгондур. Кийинкиси окмуш болот. Алгыс турмушка чыгып кетти. Атын айтып бербейм. Айтпай эле коелу. Жолдошу кызганып. Уруш болуп кетесиз. Балким бизди көрүп отурат. Сонун сөздөр менен жазылган. Чындыгында ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге да байланышка чыгып суроолор берсеңиздер болот. 56-56-72 номери аркылуу бүгүн бизде конокто мына ушундай керемет ырларды жазып жүргөн, өзгөчө Болоттун ырларын биз социалдык тармактан, Facebooktан көрүп окуп, кандай сонун жазылган деп суктанып калабыз. Баракелде. Анан жогоруда суроо келип атты эле, чыгармачылык ийгилик каалайбыз дейт. Каяктан болосуз деп. Кайсы жерден колунусуз деп деген. Нарындан болом, Актала жогорку май. Актала район жогорку май айылынан болом. Ошол жакта төрөлүп, өсүп, окуп, чокуп дегендей. Бияка келип, окуубузду улантып, иштеп атабыз. Нарындан болобуз. Кайсыл убактан баштап жазып баштадыңыз ырларды? Мектеп убагынанбы, же кийинчерекпи? Кичинекей кезден эле жазчубуз. Бирок эми азыр баягы кичинекей кезинде эле ушундай кыздар сүйүп баштагансыз. Жок, анда баягы биринчи сүйүү ата-энеге болот турбайбы? Биринчи апама деген ырларды жазгам. Анан кийин келип монтип сүйүү деген жаман турбайбы? Ошо сүйүүгө. Баянга айланып кетет. Баянга айланып кетет. Билдирүү бар экен. Салам Таңманай, эртең менен эшикке чыксам өзүнчө керемет күндүн жылуулугу кандайдыр бир жылуу сезимди алып келди. Көрсө жаз жакындап калган тура. Сизге кандай сезимди алып келди дейт. Кандай сон? Бизге эргүүлөрдү алып келди. Мындай жаңы илхомдорду алып келди. Табигаттын сулуулугун көрсөтүп койду. Чекей чабып туруп көрдүңбү могу сулуулукту деп. Табигаттын сулуулугу деп. Баягы жаз мезгили бул сүйүүнүн аябай күчөгөн убагы дейт го. Балким ошол убакта акындардын дагы эргүүсү күчөйт, Сизде да ошондой болобу? Гүлдөр мисалы дарактар гүлдөп турса, жер тоборсуп турса, жамгыр жаап жатса, өзгөчө баягы. Сиз кайсыл учурда жазасыз ырларды? Сиз айткандай жана күндүзү, кандай убактарда? Сиз айткандай могу жазында илхомдор келип, эргүүлөр келип, могу ошол жазындан баштап күзгө чейин жазылган баян экен да. Жана кыштай саласыз, Кыштай салып болот экен. Мёртвый сезон дейт. Ал эми негизи акындарды айтып коюшат да, алар дайыма сүйүп туруш керек. Ошо сүйүп турганда анан ырлар жаралат. Анан көптү сүйүшөт дейт да, ошол үчүн. Кайгырып да туруш керек дейт, Ошентпесе мондай баяндар жаралбайт да. Анан бир сүйүүдөн экинчи сүйгө өтүп эле сүйө беребизби? Жүрөгүңүз кенени окшойт. Билбейм эми. 7 миллиард адам болсо, 4 миллиард кыз болсо, анан жалгыз мага 4 миллиардтан эле экен деген. Тамаша, албетте тамаша. Баягы сүйүү деп коебуз, махаббат деп коебуз. Махаббатты биз бир гана сүйүктүүлөрүбүзгө эмес, ата мекенибизге, ата энебизге арнасак болот. Балким ошол апаңызга же болбосо табиятка суктанып, балким биздин мекенибизге суктанып жазган ырларыңыз болсо дагы бир окуп койбойлубу? Апама жазган ыр бар. Эң сонун. Ошону окуп берейин. Окуңуз. Таппай жатсам жумуштан алапайым, шыңгыр деди, телефон алатайын. Шашкан тейде алганда апам экен, алло деди. Кандайсың балакайым? Айлык алып мен дагы салам дедим. Азыр жумуш бүткөндө чалам дедим. Чоңдор келип текшерүү жүрүп атат азырынча, жок менин салаар кебим. Дедим дагы жумушту арууладым. Анан деле чалам да, барбагым. Кичинекей баладай көрүшөт деп кайра чалганды арбадым. Жумуштагы буйткага салган мени чалайынчы, эмне экен калган кеби деп чалсамчы. Жумушуңдан алакты кылдым окшойт, кечирип кой, жай эле чалгам деди. Дене боюм кыймылсыз катып чыкты. Көздөрүмдөн мөлтүр жаш атып чыкты. Мен сизди эмес, сиз мени кечириңиз, акмактыгым алдыңа ачык чыкты. Апакемдин жүрөгүн үштүпмүн. Кылыгымды ошондо түшүнүпмүн. Жашоо менен чайналып билбептирмин эне деген жалгыз бир түшүнүктүн. Турмуш деген камырга жуурулупмун. Жумуш менен бакытка жолунупмун. Жалгыз баштын ал жайын сурап турчу жалгыз эне экенин унутупмун. Мейли күчтүү жемен бир алсыз адам. Бир олутту же кылсам арсыз кадам. Жумуштагы жубайда кол шилтешет, жүзүм сүртүп сүйүүчү жалгыз апам.
жүктөп алып күнөөмдү апарайын. Ташыркаган туякты такалайын, келтек десең келтекти эң башкысы, кечир апа, күнөөлүү балакайың. Кечээкиден жылсакта бир күн өттүк. Келише албай көөдөнгө кир түнөттүк. Бул өмүргө апалар бирөө гана, калганы бардыгы бир мүнөттүк. Жумушуңбу, чоңдорбу дагы ким бар? Досторуңда жетекчиң бир мүнөттүк. Дептир. Бали. Баракелде, жүрөктү титирете турган, көзгө жаш алып келе турган жана бир жагынан мисалы насыйхат сыяктуу, бир жагынан ошол насаат сыяктуу бирөөлөргө айта турган, ошол эле жумушуңду дагы башка нерсеңди да таштап туруп, апа чалганда сөзсүз түрдө апаң менен сүйлөш дей турган ыр экен. Баракелде дейли. Өзгөчө сонун ыр жазылыптыр. Жүрөгүңүздөн чыкканы билинип турат, Калганын баары бир мүнөттүк. Ооба. Чындыгында, апаларыбыз бар болсун дейли. Эң сонун. Азаматсың жашакыңа ийгилик, талантыңа таң бердим дейт. Ош шаарынан жазган экен, билдирет. Рахмат сиздерге, баарыңызга. Анан сиз көтөрүп келген китептин арасында сиздин да ырларыңыз бар экен деп биз өзгөчө суктанып жана өзгөчө сыймыктанып турабыз. Бул жөнүндө айта кетсеңиз, бул жакта канча ырыңыз бар, эмне болуп жазылып калды эле бул китеп жана кантип сиздин ырларыңыз тандалып калды ошол жөнүндө? Мекенге тазим дейт, Мекенге тазим деген бул Тынчтык Нурманбетов деген агай редакторлаган китеп. Ошол Мекенге тазим ушу студенттердин жыйнагы, жаш акындар жыйнактары чыгат. Бияка ошо тандалып атканда, редактировать этип атканда ошо бир ырларды эми баягы 2 жыл мурун кетирип койгом. Бир неме интернетте отуруп эле сайттан кетирип койгом, ошондон тандалып калыптыр. Ал жактан өздөрү тандашты, Өздөрү ал жактан эч ким тааныбай эле баягы жакшы ырлар чыгарышты деген ойдон мен балким. Анан ошол жактан чыкты, анан Мекенге тазим, анан Саамалык деген кыргыз патенттин чыгарган китеби бар, Саамалык деген. Ошол Саамалыктын 13-чү жыйнагында дагы бир чыккан. Ошо 2 китеп болду. Эң сонун. Болот, дагы мындан чоң китептер чыгат деген ойдобуз. Мына ошол ырлардын бардыгы Болот Бактыбековдун китеби деп окуп калалы. Сизге ийгилик каалайбыз. Дагы сонун ырлар жаралай берсин, дагы сүйүңүз. Махабат баяны көбүрөөк жазылсын. Күчөйө берсин. Жана калемиңиз курчуй берсин. Сиздин ырларыңызга эл суусап кала берсин. Жана биз дагы сизди кийинки эфирлерге чакырганда мындан да көп кагаздарды көтөрүп, мындан да көп китептерди алып келиңиз, Уктап калбай эрте келиңиз. Уктап калбай эрте келиңиз. Сиздерге ийгилик. Сизге чоң рахмат айтабыз. Чоң рахмат. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, биз программаны улантабыз.